Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүн биз кыргыз тили сабагын баштайбыз. 4-чейрек 7 класс окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн бүгүн биринчи сабак. Бүгүнкү биринчи сабагыбызда биз календарлык планга ылайык өтүлгөн темаларды кайталоо үчүн атайын сабак өтөбүз. Бул бир жагынан 3-чейректеги алган маалыматтарыбызды аз болсо да эсибизге түшүрүү болсо, bir жагынан албетте 4-чейрекке киришүүчү сабак болуп эсептелинет. Эгерде сиздер сабакка даяр болгон болсоңуздар, анда биз бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбызда биз негизинен кыймыл атоочтор жөнүндө сөз кылабыз. Биз 3-чейректе кыймыл атоочтор жөнүндө бир канча темаларды өткөнбүз. Бүгүнкү биздин өтүлгөн темаларды кайталоо сабагы дал ошол кыймыл атоочторду кайталоого арналат. Кыймыл аракеттин, алабалдын, атын билдирип, жөндөмө, таандык, көптүк, лар мүчөлөрү менен өзгөргөн, өзүнө тиешелүү мүчөлөр аркылуу жасалып, этиштин жана зат атоочтун касиетке ээ болгон, сүйлөм ичинде көбүнчө ээлик, толуктоочтук, кээде аныктоочтук, бышыктоочтук милдет аткарган этиштин өзгөчө формасы же түрү кыймыл атооч деп аталгандыгын билебиз. Кыймыл атоочтор төмөнкү бир канча мүчөлөр аркылуу жасалат. О, Ö, иштөө, ойлоо, баштоо, жасоо, баалоо, сүйлөө, жазалоо, айыптоо. Бул жерде иштөө, сүйлөө деген сөздөр Ö мүчөсүнүн жардамы менен жасалгандыгын көрүп турасыздар. Ал эми калган сөздөрдүн баардыгы кыймыл атоочтор жасоочу О мүчөсүнүн жардамында жасалды. У, Ü, келүү, кетүү, киришүү, куруу, баруу, көчүрүү, өчүрүү, чечүү. Бул жерде куруу жана баруу сөздөрү кыймыл атоочторду жасоочу У мүчөсүнүн жардамында жасалса, калган сөздөрдүн дээрлик баары кыймыл атоочторду жасоочу Ü мүчөсүнүн жардамында жасалды. Мындан сырткары кыймыл атоочторду ыш, иш, уш, үш, ш мүчөлөрү дагы жасайт. Жазыш, бериш, ырдаш, сүйлөш. Мак, мек, мок, мөк мүчөлөрү дагы кыймыл атоочторду жасоочу мүчөлөр болуп эсептелинет. Көрмөк, келмек, бармак, сүйлөмөк, окумак, ойномок. Май, мей, мой, мөй. Окумай, көрмөй, бармай, келмей, ойномой. Бул мүчөлөр дагы кыймыл атоочторду жасоочу мүчөлөр болуп эсептелинет. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктап жатып, сиздерге үй тапшырмасы катары төмөнкү 12 сүйлөмдү беребиз. Албетте кыймыл атоочтор жөнүндө өтө узак сүйлөшүүнүн кереги жок, өтө узак талкуулоонун кереги жок, себеби 3-чейректе биз кыймыл атоочтордун баарын дээрлик өткөнбүз, сөз кылганбыз. Ошондуктан сиздерди дагы өзүбүздү дагы көп кыйнабай төмөнкү тапшырмаларды дароо эле беребиз. Жакшы иштөөгө үйрөндүк. Алмактын бермеги бар, билим алуу кыйын. Билдирүүлөр жасалды, баруундун себеби да ошол. Келмеги кыйын болду. Окушка тоскоолдук жок, иштөөнү уланта бердик. Алыш-бериш 2 кишиге тең, ага сөз айтыш кыйын, сайма сайуу чоң өнөр, шаарда окушка мен кызыктым. Кымбаттуу окуучулар, дал ушул 12 сүйлөмдүн ичинен кыймыл атоочторду терип алабыз. Биринчи сүйлөмдөн баштап терип алабыз дагы, аларды уңгу мүчөгө ажыратып, мүчөнүн кайсыл түрлөрү экендигин аныктайбыз. Ал кыймыл атоочту жасоочу мүчө же болбосо жөндөмөнүн мүчөсү айтор ар бир мүчөгө өзүнчө мүнөздөмө беребиз. Ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Албетте үй тапшырмаларын толук аткарып, аны WhatsApp аркылуу өзүңүздөрдүн кыргыз тили жана адабияты мугалимиңиздерге мөөнөтүнөн кеч калбай жибериңиздер. Биз сиздер менен кайрадан кийинки сабактарда көрүшкөнчө сак саламат туруңуздар дейбиз.